Өзүңө келчи, эс алчы, анан чечим кабыл алчы. Чечиме ошончу. Эми кайра жалдырап келсең да мен сени кечирбейм. Билесиңби? Мен эми сага кайрылбайм. Алдаганда ит кыялы менен тажатты бийдин кичинери. Жогол! Кызым. Так бизди таштап кетти. Бирок сен коркпо. Мен сени эч качан таштабайм. Эч качан. Апаным мен. Балапаным, кел тамактаналы. Апа, мен чоңойдум го уже, балапан. Сен чоңойгонуңду көрөйүн. Ай, турбайсыңбы? О, мен Чоңойдум дейсиңби, э? А чоңойгон кишинин төшөгү кантет? мен мына жыйнап атам, апа. Баары чачыкпы? Ким эле жазып атат? Мен курбум эле. Таң атпай жазган кайсы курбуң? Апа, кайра эле баарын суракка алып баштадыңызбы? Айтпасаң айтпай эле кой. Жок. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Тамактаналы, Башыңды кургат, анан ооруп калбай. Жарайт, жолдош командир. Бол тез. Универге кечигесиң. Жүр. Менин сапоо мен өзүм эле кете берейин. Ой, бас отур. Мен бүгүн жугушка кечирээк барышым керек. Таштап коюм, бас отур. Кир. Так, универде эмне жаңылык? А? Универде эмне жаңылык? Жаңылык деле жок. Акыркы күндөрү эч нерсе айтпай калдың го окууң жөнүндө, я. Кызыктуу эч нерсе болбосо эмнени айтып берейин? Всё, мейлиң сапа кечке чейин, Макул, бирок кургак бир нерселерден жебе, башка заңың ортасың. Пока. Алтыша, Ой, кандай? кечиккеним үчүн кечирим сурайм. Ой, эчтеке эмес. Апаң дагы универге алып бардыбы? Чындыкты качан айтасың? Билбейм. Бирок ошол универдечи таптакыр эле окуй албай атам чын. Түшүнөм. Каалабаган окууга мен деле окуй алмак эмесмин. Баса. Бул эскиздерди кече апам уктаганда түнү мен тартып чыкканмын. Ай, сонун. Монсу кандай болуп? Элина. Сонун болуптур. Элина. Сага сонун кабарым бар. Сен биздин директорго аябай жагыптырсың. Сага окшогон таланттарды колдон буттан алышыбыз керек деди. Молодец. Мон тиге окшойсуз, Кайсыны? Салтанатчы,
Ой, эми сиз могу аздансыз. Кантип жашайсыз я? Өмүр бою ушинтип иштеп, анан эми мынтип. Өмүрүмдүн баарын иштеп бүттүм. Эми чет өлкөгө балдарыма барам дагы. Неберелеримди багып, жыргап жатам. Ой, кел. Андан көрө чай ичеличи. Я эже, Келин. эмнеге эле мен жакшы көргөн адамдын баары мени таштап кетип калат? Капаланбачы Толкунай. Азыр интернет деген бар го. Сүйлөшүп турабыз да. Кел, андан көрө ост ич, балдарым салып жибериптир. Кел, чай иче кой. Эми мен Элинаны бул жака жумушка орноштурушум керек. Ал жакында окуусун бүтөт да. İyi basa. Esimde. Elina деген мен эч качан бухгалтер болбойм дечи эле го. Эжеке, анан эмнеге анда ал экономическийди окуп атат? А балким сен үчүн. Я. Мен жакшы билем. Кызыма эмне жакшы, эмне жаман. Ооба, билесиң. Анан бул жерге келип иштесе, баардыгын өзүм көрсөтүп, өзүм үйрөтүп берем. Ай, Толкунай. Качанга чейин эле анын канатың менен калкалай бересиң я. Эже, сиздики 3 бала бар. А меники жалгыз кыз да. Болгондо дагы кеч көргөн жалгызым. Ооба. İyi basa. Ал турмушка чыгайын деген ой барбы? Жок эже, Кудай сактасын. Ой. Ал эмне дегениң? Мен неме тиги, мен даяр эмесмин дегеним го. Ошентсең айланайын. Кел, ала кой. Ай. Керемет күн тартуулаган үчүн чоң рахмат. Чоч, сен кереметсиң. Сени модель кылып жумушка чакырганда өтө кубанычтамын. Эми мына, сен өз эркиңче жашооң башталды. Туура айтасың. Айтмакчы, сен эми мени апаң менен тааныштыр. Жок ой, Эмнеге? корком мен. Эмне? Мен ушунчалык эле коркунучтумун. Жок. Кандай десем. Менин апам мени баардык нерседен коргой берет. Эмнеге коргорун мен билем. Эмнеге? Анткени сен Каухарсың. Жөнчү. Ачып берейин? Жок, ачпай тур. Мен муну кымбат ресторанынын ичинде көп досторум арасында кылсам дегем. Бирок сен ушунчалык жөнөкөй, жакшы кызсың. Кыз учуну да сүйбөйсүң. Ошон үчүн мен сага ушул жерден айтууну туура көрдүм. Эмнени? Ачып берейин? Ача бер. Ратмир. Сен мага турмушка чыкканга макулсуңбу? Өлө сонунуки. Жактыбы? Азыр Алло, апа. Ай, эмне телефонду албайсың я? Колуң бошоп аткан, апа. Колуңду бошотуп, апаңа жооп берип койгонуң үчүн рахмат. Апа, бир нерсе болдубу? Жок, баары жакшы эле. Аба ырайы жакшы. Анан экөөбүз кичине сейилдеп, мороженое жеп дегендей. Апа, ошону эртең кылсак болобу? Бүгүн тиги алыстан курбум келип калды эле, ошону менен кезигип. Апу, Таарынбаңызчы. макул эми. Өтө кеч калба. Мейлиңиз. Элина. Эмесе мындай кылабыз. Эртең барып, апаң менен таанышабыз. Жок. Мен таанышканга даяр эмесмин. А мен болсо, подружкаңдын ролуна ойногонго мен да даяр эмесмин. Кечирип койчу. Sen beкен?
Эмне телефонду албайсың я? Эмне телефонду албайсың? Бир нерсе болду деп эртеден бери бир жерге отуруп ары бери басып жүрөм я. Экөөбүз сүйлөшпөдүк белек, саат 10-да үйдө болосуң деп, а? Апа, зарядкасы өчүп калыптыр, кечирип коюңузчу. Мен сизге мороженое ала келдим. Андан көрө валерьянка алып келсең болот. Апа, жүрүңүз, мороженое жейбиз. Апа, перецте пирогко кошосузбу? Ой, ян салатка кошобуз. Айбаса. Өткөндө салат жасаганыңда тузун тим эле аппа чыгып салыпсың го, бирөөнү сүйүп калгандай болуп. Же бирөөнү сүйүп калдың бе? Коюңузчу, апа. Азыр, Телефон жөнтүрүп атты. Алло. Сүйүктүм. Мен чындап эле сенин апаң менен таанышкым келип атат. Жок, суранам бүгүн эмес. Бүгүн тиги апамдын көңүлү жоктой көрүнөт. А мен келдим. Я? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кечирип коюңузчу. Кантип сен ушул убакытка чейин мага айтпай жүрдүң я? Адамдын ээсин одарып, алып келип жигитиңди эми тааныштырасың, я? Мен сенин жакын адамың деп ойлоп жүргөнмүн. Апа, сиз мынтип эле менин жакын адамымсыз да. Сиздерге жардам керекпи? Биз өзүбүз эле, рахмат. Эмесе мындай. Менин кызым азыр жигит күткөнгө. Али эрте. Кызымдын алдыга койгон эң алгачкы максаты окуусун бүтүрүү. Сиз сарсан болбоңуз. Биздин үйлөнүүбүзгө окуусу жолтоо болбойт. Үйлөнгөнүбүзгө? Ооба. Башка эле сүрөтчүнү чакыралы десе. Силер болбой. Сонун эле турат го, апа. Бизге баары жагып. Ой, каяктан сон, мына. Мына мумну кара. Мына, муну кара. Менин кебетемди карачы. Апа, ошол күнү негизи эле көңүлүңүз жок болчу. Мумунтуп алып жүрдүңүз го. Ушу кезге чейин мен такыр ишенбей атам. Ушу кантип сени күйөөгө бергенге макул болуп койдум. Сарсана болбой эле коюңуз. Эң башкысы биз бири-бирибизди сүйөбүз. Сүйөт имиш. Сенин атаң деле мына сүйөм, күйөм деп аркамдан чуркап жүрүп. Кана. Кана эми. Соксоюп жалгыз отурам. Апа, сиз жалгыз эмессиз да. Антип айтпаңызчы. Мына атайын сизге жакын бололу деп Ратмир могул жерден квартира алды. Жакын жерден, Жакын туруп анан көрүшпөй атабыз го. Бир жумада бир жолу кезип атпайбызбы? Салтанат эжеңди карачы. Балдары жанына чет мамлекетке алып кетип, жыргап жашап атышат. Апа, сиздин көңүлүңүз ток болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек, айтыңызчы. Эчтеке кылбай эле койчу. Аман болсоңор болду. Магазинге канчага барышың керек эле? Жарым саатта барып калам деген Ратмир. Бас.
жеткирип коеюн. Ратмир өзү алып кетпейт беле сени. Үйлөнгүчө тим эле артыңан аябай эле чуркады эле го. Ал эме бир жумуштары чыгып калыптыр. Анан мен өзүм эле барам дегем. Апа, менимче сиз Ратмирди жактырбай атасыз. Кызым. Адамдын ким экенин мен жакшы билем. Кандайсың апа? Ой, Кудайга шүгүр, жакшы. Кандайсың, жакшысыңбы? Ой, тим эле 3-4 саатта сагынышып кеткеним булар. Эмне апаң да биз менен? Эми бир нерсе алат окшойт. Мына ушуну алалы. Сонун экен, Мага ушул жакты. Амага болсо мо жакты? Карчык, өңү дагы сонун экен. Бул деле жакшы экен. Билбейм, чын башым айланып калды. Жазуусу да түшүнүктүү мунун. Биз чечтик, момун алабыз. Жан. Экөөбүздүн тоюбузга чейин апаң чечим чыгарып, сен үчүн кам көрүп жүргөнүнө түшүнөм дечи. Бирок азыр экөөбүз үй бүлөбүз да. Жок дегенде майда чүйдө нерселерди өзүбүз чечеличи. Килигишпесинчи. Апаң айтып көрчү ошону. Эмне айтыш оңой дейсиңби? Сен айтпасаң анда мен айтайын. Сен айтып кайра жаман көрүнгүң келип атабы? Ансыз деле сени жактыра бербейт го. Койчу. Ишенесизби же? Элине турмушка чыгып кеткеничи, үй аңгырап эле калды. Жалгыз соксоюп эле отурам. Дагы жакшы алаксыган могу жумушум бар. Болбосо тим элечи улучудай эле болуп турам да. Эмнесин айтасың? Ошо сендеги тырышчылык мага абдан керек болуп турат азыр. Могу неберелеримден көзүмдү кыйшайтып албайсың. Ооба, туура айтасыз эже. Меникилерден дагы көздү мындай кыйшытканга болбой калды. Өздөрүн тим эле чоң сезип каадаланышат. Токун, мен барайын, эртеңге чейин. Макул, жакшы. Алло. Ай, силер эмне үйгө келе элексиңерби? Тиги Ратмир экөөбүз сейилдеп жүргөнбүз. Ай, Ратмирге айтпайсыңбы? Эрте туруш керек, экзаменим бар деп. Сейилдеп жүргөнүн бар. Макул апа. Абей, буларды карай. Алло. Силер ушинтип сейилдейт экенсиңер да, Ооба, жакшы кеч болду. Сейилдеп, жаңы эле үйгө кирдик. Тиги лифт иштебей калып, жөө басып келбедикпи? Апаңды үйгө кирип чай ич деп койсоң бирдеме болосуңбу? Эми жаныңызда болсоңуз кириңиз да. Жок. Кетип калдым. Үйдө жокмун деп койбодуңарбы? Силер жакта болчумун.
Эмне маана жок? Бүгүн жумушум аябай көп болуп атат. Тиги клиент менен да жолугушуш керек. Анан апам дагы терезелерди жуушуп койчу дейт. Бошобойм деп айтпайсыңбы? Дем алыш күнү барып жардам берем де. Анан кайра тиги апасына жардам бере албаган деген кыздын атына конуппу? Анан дагы коркуп атам мен. Эмнеге? Акыры баары бир билинет да. Анан дипломун гана деп калсам эмне кылам? Могу көйнөктү тандадыңыз, Могул жерин бир аз оңдоп койсок болобу? Албетте, бардыгы сиздин каалооңузга жараша болот. Мага ушул жакты. Анда меркаңызды алып баштайлы, Так. Келиңиз. Азыр мен жооп берип коеюн. Кечиресиз. Макул. Кечиресиз. Алло, апау. Элиночка, сен даяр тур, лекциядан суран тезирээк. Даяр тур, мен сага баратам. Эмнеге, апа? Эсиңдеби, мен сага айтпадым беле? Биздин директор менен сени тааныштырам деп. Командировкадан келиптир. Тиги Салтанат эжеңдин ордуна сени орноштурабыз да. Сен даяр тур, макулбу? Болбосо ал башка жака дагы кетип калып жүрбөсүн. Макул да. Коридордон сенин деканыңды жолуктуруп калдым. Кантип мага айтпай, кеңешпей окууңду таштайсың, я? Апаке, мен модельер болушумду сиз баары бир кабыл албайт болчусуз. Бул менин баягы кичинекей бала кезимдеги чоң кыялым болчу. Анан азыр баары жакшы эле го. Апа, сиздин унчукпаганыңыз баарынан жаман, апа. Апа, кечирип коюңузчу, суранам. Келиңиз, андан көрө сизге мен иштеген жеримди көргөзөм. Же болбосо сизге көйнөк тигип берейин. Мен баары бир директорго сенин окууну таштаганыңды айтпайм. Азыр дипломду текшерип да коюшпайт. А калганын баардыгын өзүм үйрөтөм сага. Апа, мен эми аякта кантип иштейм? Болду. Анысы деле кечирип атабыз. Апа, мояктан токтотпайсызбы? Ишим бар болчу. Бул эмне кылганыңыз? Мен өз ишимди так билем го. Бардыгын жакшынакай так убагында аткарам. Өз негири өмүрүмдүн бардыгын мен ушул ишканага арнадым го. Билемем, сиз эми жакшы кызматкерсиз. Түшүнөм. Бирок эми саламатчылык. Келиңиз. Эми жаштарга дагы орун бериш керек да.
Кантип калдың? Өзүң өлүп калдың? Апамдын алдында өзүмдү аябай күнөөлүү сезип атам. Дайым эле күнөөлүү сезип басып жүрөсүң. Мунусун да мени кечирбейт го дейм. Кел. Апаңды путевка алып берип, чет жакка жиберебиз. Эл жер көрүп, кичине өзүнө келип эс алып келсин. Макул болбойт го дейм. Мен апамдын жанында болбосом, ал эс алганын ордуна тескерисинче түйүшкө батат. Апаң жашоо сенсиз өтпөй калыштай сезесиң, Эми бирок чынында эле ошондой болуп атпайбы? Айтмакчы. Менде жакшы жаңылык бар. Алтайга командировкага кетебиз. Директор сунуштап атат. Маянасы так аябай жакшы экен. А мен болсо айттым, ал жака мен аялымсыз эч жака барбайм дедим. Алтайгабы? Ооба. Апам кантет? Дагы баштадың, Андан көрө ушул жаңылыкты апабызга барып айталы. Азыр апам чалат. О, апа. Азыр апа, азыр баратам. Не тынччылык эле? Жаным десе жаман болуп атыптыр. Барып келеличи үйгө, Акмак десе. Апа. Жалгыздыктан тунчук өлмөй болдум. Тунчук. Сен элге тийип кетип калганда ушу жумушум бар болуп алаксычы мында. Эми болсо 4 дуалды тиктеп мындан көрө өлүп калганым жакшы. Апа, эмне деп атасыз? Андан көрө баары сонун болот дебейсизби? Мен андан көрө сизге ысык чай алып келейин, Азыр. Алло. Элина, апаңа командировка жөнүндө айттыңбы? Ал жөнүндө азыр айта албайм. Эмнеге? Эми үйгө барганда түшүндүрөйүнчү, Аны эмне кыл дейсиң? Балким командировкаңан баш тартасың. Апамдыкына көчүп баралы. Эми аз эле убакытка кичине өзүнө келгичекти. Ой, сен мээңдечи дайым эле апаң менен жашап атасың. Менин жанымда жүргөнсүйсүң, бирок оюңдун баары эле апаң. Апамды колдой турган эч ким жок. Түшүнүп атасыңбы? Мен анын кызымын. Мен апамдын бактысы үчүн күрөшүшүм керек. Сен түшүнбөй элесиңби? Ал сени манипуляция кылып атат. Ооба, түшүнөм. Сен апаңа кам көрүшүң керек. Баарын кылышың керек. Бирок аны бактылуу кыла албайсың да. Түшүнүп атасыңбы? Мен апаңа барып, өзүм айтып көрөйүн. Сон болуп баш керек, Клиентка сүйүнөт го эми. Ошондой эле болсунчу. Элина, кечинде кафеге барып кофе ичип келбейлиби? Эмнегедир капа көрүнөсүң го? Эми жакшы эле болмок. Бирок апама да жетишип барып калышым керек болуп атат. Жакшы элеби? Ооруп калдыбы? Андан да жаман. Жумушунан чыгарып ийиптир. Ой, капа болбо. Мен апам деле пенсияга чыккандан кийин сүйүктүү жумушун тапкан. Азыр болсо коюп жүрөт. Пенсияга чыккандан кийин деле сонун өмүр баштаса болот. Буюрса. Буюрса. Апа, мен келдим. Буюрса бул продуктлар бир жумага жетет, апа. Баарын алдым.
Кече биздин жаныбыздагы магазинден жарнамасын көрүп калдым. Уборщица керек экен. Эртең барып көрөйүн деп атам. Балким иштеп калам. Ушул үйдө отура берем. Эми коюңузчу, эми каяктагы уборщица? Андан көрө мындай өзүңүз сүйгөн, жакшы көргөн бир нерсени издебейсизби? Зерикпейсиз дагы. Апа, сиздин сүйүктүү мороженоңузду дагы ала келдим. Азыр чогуу чай ичебиз, Апа. Жумушка кетчи. Ой, кандайсың? Чалганың аябай жакшы болбодубу? Тынччылыкпы? Ой, эртеден бери баардык иштин баарын жасап, экинчи сыйрадан кайра жасап, кечке чейин отурдум десең, кечти күтөм. Күн өтпөйт. Эмне кылдың? Ой, эмне кылмак элем. Күндүн өтүшүн күтөм, кеч киргенди күтөм. Сүйлөшө турган киши жок. Ой, ушинтип кантип жашоо болсун? Келесо немедей болуп, өзү менен өзүм сүйлөшүп жиндүү болуп калат окшойм. Толкунай, сен азыр сонун жашты өткөрүп атасың да. Мына баары жайында. Кызың болсо үйлүү жайлуу болду. Иштеген балекеттен кутулдуң. Эми өзүң үчүн жаша. Каалагандай иш кыл, каалаган жакка бар. Чыркап жаша да. Эмне кылаарымды билбейм. Ой, демек өзүңдү изде да. Ай, бир нерсени жакшы билем. Карган аялмын. Эч кимге керегим жок. Кызыма да керегим жок. Иштеген ишиме да керегим жок. Эй, Толкун, капа болбочу алтыным. Неберелүү болосуң. Сенден керектүү киши жок болот. Мына, азыр менсиз булардын күнү өтпөйт да. Апей, чын эле. Бирок, ушу кезге чейин балалуу болушу элек. Бир көйгөйү бар бия.
Ай, апа. Амет. Кызым экөөбүз чогуу жашап жүргөндө омлет жасагандан башка эч келчү эмес. Тамактуу жасачумун да. Менин силерге аябай жакшы кабарым бар. Өзүңөр билесиңердир, мен бош адаммын. Ошондуктан силерге жардамдашайын деп чечтим. Жардамдашып турайын деп. Анан силерге эмне алып келдим дебейсиңерби? Мынакей. Мына алып келдим, анан атайлап борсок жасап келдим. Келиңиз. Жок, отура кой кызым, мен өзүм баарын өзүм кылам. Силер ойлосоңор, кийин мен неберелүү болгондо эмне кылам? Кудай буйрса, неберелүү болуп калганымда, менсиз силердин күнүңөр өтпөй калат. Силер жумушка кеткенде мен балдарды карап отурам, даамдуу тамак жасайм, таттуулардын баарын жасап берем. Анан баса тиги менин дегенчи, тиги менин бир гинеколог тааныш врачым бар. Аябай көп жаш жубайларга жардам берди. Балалуу боло албагандаргачы. Бизде баары жакшы эле. Ооба, апа. Биз азыр жаштар баардыгын планда болгонун иш кылабыз. Планда алыппы. Силер эмне? Мен кемшейип, кемпир болгондон мени тайын кылайын деп атасыңарбы я? Койгулачы, ушу кантип болсун? Эмне, апабыз биз менен жашамак болду. Эми кечке чейин бизди күтүп тамак жасап турам дейт го. Апа? Бутум ооруп атат, өйдө чыга албайм деп атпадыңыз беле? Ооруп аткан, эми оорубай калды. Ой, балдарым ушундай чаң үйдө жашаганын мен каалабайм да, туурабы? Буюмдарга эмне болгон? Ордуларын бир аз жылдырып койдум. Мен жашоом жаңырганы баары жаңырсын дедим да. Апа, сизди сыйлайбыз. Бирок буюмдарын өзгөртүп койгон болбойт да. Биз бул эмеректерди өзүбүзгө ыңгайлаштырып койгонбуз. Ой. Жакшылык кылайын десем да жакпайсың. Апа, Жашай бергилечүбүз. апа. Апа. Мен силерге жакшылык кылайын десе. Апа кетпеңизчи. Жүрүңүз, андан көрө чогуу тамактанабыз. Рахмат. Бул үйдө менин эч кимге керегим жок экен. Апа, андай эмес. Мен узатып коеюн. Командировка жөнүндө апама айтпай турсаң болмок. Болгондо да ушундай учурда. Качанга чейин жашырабыз. Бизде кийим кечелери чогултушубуз керек.
и билет алышыбыз керек. Алло, кандай Салтанат эже? Я! Азыр. Жакшы да? Апам жаман болуп атыптыр. Апа! Салтанат эжең баарын айтып салдыбы? Мен машинада күтүп турайын. Апа, ушуну кантип кылдыңыз? Жүрөгүм түшүп калды. А силер ушуну кантип кылдыңар? Силер эмне? Мени жалгыз таштайын деп чечтиңерби, а? Билесиңби? Сенин атаң бизди таштап кеткенде, мен сени жалгыз чоңойтуп бутуңа тургуздум. Тигине, Салтанатты карачы. Балдары кандай жакшы көрөт. Чет өлкөгө алып кетип, жакшынакай багып отурушат. Ооба, ошол Салтанат эженин эле балдары укмуш да. Мендей эле кыз кантип болсун, э? Сен мени таптакыр ойлобойсуң. А эгер чындап эле ооруп калсам эмне болот эле, а? Скорыйды кантип чакырат элең? Апа, болдуңузчу. Суранам, жетишет, апа. Ушундай таш боору кызды чоңойттум деп таптакыр ойлогон эмесмин. Ратмир туура эле айтыптыр, апа. Элина! Элина! Ай, Элина барган жерине отурукташыптырбы? Билбейм. Дагы элдешеликсиңерби? Жок. Билсин, энеси жок жашаган кандай экенин. Өмүр бою эле антим эле алдыйлап жүрмөк белем. Толкун, аша чаап атасың. Апаң ошол бойдон чалган жокпу? Жок. Калп ооруп роль ойногонсуң. Кичине кечирим сурап коюш керек болчу да сенден. Апам эч качан кечирим сурабайт. Күнөөлүү болуп турса да кечирим сурабайт. Көп кейбечи. Баары жакшы болот. Мага ишенип кой. Айтмакчы, менде сонун идея бар. Айтып берейин. Кандай идея? Мындай кылабыз да. Саламатсызбы? Сиз Толкун Исаковнасыз да, э? Ооба. Булар сизге. Рахмат, бул кимден болду экен? Кадырбекова Элинадан. Ай, рахмат. Элина сизди жакшы көрөрүн айтты. Мени курьер деп ойлосоңуз керек. Мен Элинанын жакын курбусу болом. Ой, келе кой, кире кой. Кире кой. Рахмат. Кире кой. Кире өтө кой. Ай. Сенин келгениң мага тим эле майдай жагып калбадыбы? Ой, жалгыздык, керелден кечке үйдө.
Карылык, кол, бут, бели баары ооруйт. Же сүйлөшө турган киши жок ай. Элина менен бат-бат сүйлөшүп турасың да. ооба күн сайын эле сүйлөшүп турабыз. Апасына караганда жакын курбусу тура. Жок эже, сиз антип ойлобоңуз. Ал сизди күнүгө ойлойт. Жан тартып турат сизге. Чын эле. Чын эле. Ошондуктан менден суранып, белектерди да берип жиберди да. Чайдан ичебай, кел ой. Элдешкениңер аябай жакшы болуптур. Ай, ансыз деле кызым көзүңдү карап турат кой анайым. Кичине жумшак болсоң. Аларга жумшак болуп койсоң, таптакыр эле мени унутуп калышат да. Толкун андай эмес. Сен мээримдүү болсоң, сага өздөрү тартылышат да. Ой, кичине мындай тыя бербей. Элине чалып атат, анан сүйлөшөлү. Намын татсын да. Макул. Оу, Апа, кандайсыз? Кандайсыз апа? жакшы эле. Өзүңөр? Биз жакшы. Апа, сиз отурасыз да, Ооба. Отурсаңыз жакшы экен эме. Сизге сонун жаңылыгыбыз бар. Эмне жаңылык айтпайсыңбы? Эме сиз жакында тайне болосуз. Ооба, куттуктайбыз. Мен тайны боламбы? Кандай сонун жаңылык балам? Мен тайны болом жакында. Мен тайны болом. Куттуктайбыз, апа. Ай, балам. Ой, апа, кандайсыз? Жакшы. Келиңиз. Кандайсыз? Жакшы. Кандайсыз апа? Жакшы, Кудайга шүгүр. Нелерим кайда? Ой, небереңиз адатынча бөлмөсүндө сүрөт тартып отурат. Жакшы неберешкам менин. Кичинекейим десем. Якта. Ой, менин неберем. Кандайсың, балам? Жакшы. Неберешкам, кандайсың? Не кылатасың, балам? Сүрөттөрдүн караңычы машинаны. Ой, Азамат, сүрөт тарткан жакшы эле. Бирок билесиң, мен сага эмне алып келдим? Азыр экөөбүз эсептегенди үйрөнөбүз, Анткени бул эсептеген жакшы. А сүрөт сага байлык да болуп бербейт, акча да болуп бербейт. Кел абай, мына. Бул канча? Бир. Жок. Бул канча? Апа, О, сиз кайра баштадыңызбы? ой, жок, биз эме мына сүрөт тартып атабыз биз. Сүрөт тарткан жакшы. Кайра эсептейбиз, экөөбүз. Сен деген экономист болосуң, Тайне мен акана эмес борбойм. Боласың, тайнем көбүрөөк билет сага караганда. Бул канча? Бир. Бир. Азамат, мен бухгалтер болот го, ушул балам экономист болот го, ушул балам менин жырганымга бул канча эле? Бир. Акурн мой. Акурн мой деп койдук. Ой, Азамат, менин акылдымга, жөнүмгө, жырганымга бул канча деди?